Эми Facebook'та бардыгы тең эле кызыгып кала бербейт. Кээ бирлер мына башка тармакта болуп калат. Башка ар кандай сизге ыңгайсыз сөз абалда калтырчу сөздөрдү айтышы мүмкүн. Ошондо мына көрүп кетели. Мына мен жаздым, каршы болбосоңуз сиз менен бир аз таанышып койсок. Здравствуйте, вы мне про сетевой маркетинг, наверное, посоветовать хотели. Но я уже состою в МВ и Smart and Rich деп күлүп атат. Коллеги, значит, сетевики, особенно в начале своей карьеры могут искать себя деп атам. Это нормально, то есть сиз өзүңүздү издешиңиз мүмкүн, бул нормалдуу. Мен өзү 6 компанияда иштештим. Өз чынында 4 мен Фабиликке чейин иштегем. 4 тең жабылып калган. Фабиликке келгенден кийин 1-2 компанияда кийин иштеп көрдүм, мындай текшерип көрүлө. А так мындай кызыгып көрүп, а так катуу иштегенге көп кызыкпадым. Адам деген таап алгандан бир компанияда иштеген жакшы. Эгерде күмөн саноо көп болсо, макул иштеп көрсө болот 2-3 компанияда. Я не бегал из компании в компанию. Эң жаман нерсе бул компаниядан компанияга жүгүргөн да. Ал эми сиз өзүңүз иштеп ийгиликке жете албасаңыз, жарым жыл, 1 жыл ошондой ийгиликке жете албасаңыз, көзүңүз жетпесе, анда балким бул компания сиздики эмес болушу мүмкүн. Эгерде сиз чындап жүгүрүп аракет кылсаңыз, кыймыл аракет. Менде ошондой болгон. Я долго пытался строить карьеру. Теперь нашел себя в одной из крупных сетевых компаний. Дейт. Как давно уже в сетевом маркетинге деп жатам. Я зарабатываю довольно крупную сумму. Благодаря опыту работы в сетевом маркетинге мы построили еще и успешный традиционный бизнес, который является одним из наиболее популярных в нашем городе, деп жаздым. Акыры ушинтип сүйлөшүп көрөм. Кээ бирлерим балким өзүн таппаган болсо, тартып көрсөк болот. Так, могул жерде да көрөлү. Мен сетевой маркетинг мага жакпайт дегендерге кантип жооп берсе болот мына. Так. Могул жерде сетевой маркетинг мага жакпайт деди. Саламатчылык, рахмат. Сетевой бизнес боюнча маалымат кереги жок. Түшүнгөнүңүзгө рахмат. Ачык айтканыңызга рахмат. Түшүндүрүп коесузбу? Эмне себептен кызыгып да көрбөйсүз? Сизге 50-100 миң сом ай сайын акча көптүк кылабы? Же сетевой маркетингде сатуу керек, колумдан келбейт деп ойлойсузбу? Же адамдарды алдоо керек, же мени алдап коюшат деп ойлойсузбу? Же өз бизнесиңиздин ээси болгондон көрө бирөөнүн колунда айлыкка иштөөнү көбүрөөк туура көрөсүзбү? Дедик, азырынча жооп келди. Кээ бирлеринен келет, кээ бирлеринен келбейт. Келбесе капа болбойбуз, до свидания. Эгерде келип кызыгып калса, а сиз кандай иштейсиз? Же сатыш керек деп ойлойм десе, акырындык менен ошол возражениясы менен сүйлөшө баштайсыз. Мына мага сиз сунуштаган иш кызыктырбайт, мен аракет кылып көргөм дейт. Саламатсызбы, сыңарбы? Кайсы компания иштешип көрдүңүз эле дейбиз, Мына. Так. Ошентип акырын кээ бирлери жооп берип ачык сөзгө чыга баштайт. Кээ бирлери ачык чыкпайт. Мына бүгүн болсо бирөө мына жазды, азыр кимиси жазды. Эстей албай атам азыр. Бирөө менин текстими көрүп өзү жазды. Мен сиздин айлыктарыңызды көрүп мага жакты деп. Кийин келечекте айлыктарыңыз жакшы боло баштаганда кээ бирлер өздөрү жаза баштайт. Ага чейин албетте мен деле баарыбыз тең элдер кызыкпаганына карабай, элдерди чакырып турушубуз керек болот. Арасынан кызыккандары чыгат. Так. Так. Мына бул кыз как раз интернет дүкөнгө өзү кызыкчу экен. Мен деле сулуулук салонунда иштейм. Бирок ошол онлайн бизнесте да иштесемби деп ойлонуп аткам. Кошумча каражат табыш керек болуп атат дейт. Мен жазып атам, мени менен азыр айлыгы жакшы жерде иштеп, жакшы акча таап аткан келин иштеше баштады. Ал мурун цех ачып банкрот болгон, 2 дүкөн ачып банкрот болгон экен. Анан биз менен иштешип атат, үйрөтөт экенсиңер. Плюс акча киришиңин кереги жок экен деп, чындап эле ошондой адам азыр биз менен иштешип атат. Мына ушул окуяны деле биз менен иштешип атат деп айта берсеңиз болот. Эми сиз менен иштешпеген менен биз менен иштешип атат, деги эле биздин команда менен иштешип атат. Эми аларга түшүндүрүп, биздин командада биздин наставник Мирлан Батырханов бар, ошонун менен иштешип атат деп айтып отурбаңыз. Биз менен иштешип атат деп коюңуз. Мен менен эмес, биз менен. Биз как раз онлайн дүкөн менен иштешүүгө акысыз үйрөтөбүз дедик, каршы болбосоңуз. Ооба, мен иштейин деп атам өзү. WhatsApp номериңизди бериңиз дедик. Азаматсыңар, изденген адам экенсиңер, силер менен телефон аркылуу да сүйлөшүп таанышкым келип атат. Силерди умтулган адам мен дедим. Бул номер иштейби? Силер кооз жерлерде сүрөткө түшкөн кызыгат экенсиңер, бир сыйра көрүп чыктым, өтө кызыккан үчүн. Биз менен күчтүү иштеп, директор болгондо Египетке, Сочи, Стамбулга кетип атышат быйыл. Силер да жетсеңер болот ушундай натыйжага. Ооба, бул номер иштейт. Мага да үйрөтсөңүз жакшы болмок деп атат, мына. Мына көрдүк, мына ушундайлар чыгып турат. Мына бул жемин айтып атат. Андай дүкөндү иштеткенге убактым жок да дейт. Менин кафем, контейнерим бар дейт.
Жалгыз араң жетишем. Жакшы, менин да 8 бизнесим бар болчу. Ойлонуп көрсөм, ал менен миллионер болбойт экен. Мен жашаган шаардан башка чоң деңгээлге чыга албайт экенмин. Интернет бизнес кылбасам, анан чоңойтуу үчүн тынбайм. Өзүңүз айтсаңыз, мен да ушундай ойлорду ойлогом деп, кылгам эмес, ойлогом. Бирок ойлонуп көрсөм, китеп ушул маалыматтарды алып көргөндөн кийин түшүндүм. Тажрыйбасы бар бир байкеден көп үйрөнөбүз деп, Акеден көп үйрөнөбүз. Ошонун опытын уксак, ошол көп бизнестер жасап көрүптүр. Көп бизнестерде кичинекей ошол шаардын деңгээлинде калып кетет экен. Ал эми бул бизнес чоң болгондуктан мен да ушул бизнести тандадым деп айтсаңыз болот. Чет өлкөгө саякаттар жок экен дедик, чоңойтуп бизнес албайт экен чоң деңгээлге. Анан чоңойтуу үчүн тынбай акча киргизүү керек болот экен. Чет өлкөгө саякаттар жок экен. Ал эми мен кичине бизнестерди акырындык менен жаап салдым. Ал эми чоң бизнесимде жардамчыны көбөйтүп туруп буга кириштим. Азыр 250 000 сом алып келип атат бул бизнес. Эми Россия, Казакстан базарларына чыгып атабыз. Эмне болгон бизнес, кандай кылып иштеш керек, жол жобосу кандай болот деп атабыз, мына. Көрдүңүз, ушундай ар кандай нестандартный ситуацияларда ушинтип жооп берсеңиз болот. Ал жерде башты иштетүү керек болот, албетте. Бардык эле иште башты иштетип кылуу керек болот. Ал эми башты иштетпесеңиз, албетте, такыр тажрыйбасы жоктурга туура келишиңиз мүмкүн. Ошолор менен гана иштеше алаттырсыз. Ноябрда барам ошко дейт, бул сулуу салон ачсамбы деп аткам деп атабыз. Анан мен айтып атам, жакшы, биз онлайн дүкөн дедик. WhatsApp номериңизди бериңиз дедик. Дальше ага чейин бизнесте опыт жок. Ишкерчилик катары опыту жок болуп туруп акча кыла албай коюшуңуз мүмкүн. Мастер болгон башка, ишкер болгон башка деп атам. Өзгөчө чоң салон ачканда ушундай, ошол опыт менен ачканга жетпейт деп атам. Ошон үчүн биздин менен опыт ал деп атам да, ушундай мааниде.